Melis Jusupov деген жігіт көп ойланом сенің күйең жөнінде дейді. Bir gün oşan жүріп сенің аяғың жөнінде бір ойланған болса көресің. Шынды. Жашо эмне кимге кандай мамиле кылсаң, кайтмайынча сурак жоо болмойынча, жакшылыкта, жамандыкта кайтмайынча Кудай Таала бизге ажал бербейт экен. Мага бир молда айтты. Бирөөнүн аягы жөнүндө ойлонуп отуруп, ойлоно берсең өпчүп кетип калат. Кудай Таала ар кимге ырыскыны эмне болуп атат өзү? Бүт эле туруп алып, бирөө чакырат ал. Жана немеде ошол Торкенде экен бир жерде концерт коюп атсак, жаңы ачылган клубда концерт коюп, ай берилип ырдап атсак, бир апа калган болчу бир жолу. Болгон окуя. Эмне болду десем? Биздин концерт жагып атат окшойт апа сизге десем. Жок неме. Мен завкурп болуп иштейм, бери куттап коюп кетишим керек деп. Ээн таштаганы болбойт аяр дейт. Кудай Таала ден соолугуңузду берсин. Ар кимге ар кандай Кудай Таала ырысык берет экен да. Мен ушул Россияда жүрүп, Россиянын бир 15 шаарына барып келдим. Бүт шаарларында ошо Дана концертте. Не болду атажы? Бериңизчи ойнанайын, бериңиз. Эмне сурап атат? Ага бербегенде ким көрсүн, бериңизчи. Бирөөнүн баласы да ушинтип ыйлайт дейт, автобуста болбой ыйлайт дейт, сооротсо да болбойт дейт. Апасы акыры жини келип жаныга шап, "Эй, жөнөм. Эмбесең азыр ону аксакал көрүп коем" деп. Бир-эки остановка өтүп автобус кеткенден кийин аксакал ишенип алыптыр да. Ишенип алып, "Кызым, балаң менен чечтиңби, мен кийинки остановкадан түшөм аялдамадан" деп коюпту. Мындай ыйлатпай бериңиз эже, концерт көрөйүн, мен кетем эже. Балаңыз менен чечип ыйлатпаңыз. Россиянын бир 10 чакты шаарына барып күлө бериңиз эже, күлгөнү келдиңиз апа. Мына сиз дарыланып атасыз, леченияны таза алып атасыз. Молодец эже. Күлгөн сизге жарашат эже. Жаныңыздагы уруу ийиңиз эже. Күйөөңүзбү? Келчеңиз да. Жакшы. Колго түшкөнү кез да кезип. Учур жаш ошого баратат да. Любой эркек колго түшөт өзүчү. Бир молда айтканда көчөдө калат, үйдө калат, баары ишиң ошого түшөт, күнүң ошого калат деп. Ошол бактылуу болуңуздар мына. Эже күйөөңүзбү жаныңыздагы? Бир жакшынакай эриңиз бар экен, ушуну эптеп эр кылып алыңыз эже. Аллап соолап эже, экөөңүздөр бирге өмүр кечириңиздер, бар болуңуздар. Ошо Россия жөнүндө сүйлөп калдык. Мен Россияга бардым. Элдин бардыгы Россияга бирден мындай күрөң костюм кийип эле кетишет, анан келатканда эле этажда үй салып, джип минип, бир башкача келишет го. Мен да бардым Москвага. Москва интернеттен карасаң чоң шаар, укмуш, тим эле мындай асман тиреген чоң имараттар, укмуш тим эле. Жүргөндөрү да укмуш, KFC'де, кафелерде отурушат сүрөттөрдөн. Туугандар деген группадан келет да, ар бирибиздин тууганыбыз бар го Москвада, келет. Жашоо жыргал турбайбы, ушу жака эле кетиш керек деп бардым. Чоң шаар, аэропорттон элдин бардыгын тосуп алды, мен эч ким тосуп алган жок. Атам бир жээни бар болчу, Улук деген, ошонун үйүнө бардым. Анан барсам, көчөгө тартып коюптур үйүнө. Эмне бирөө жарым үйлөнгөнбү десем, бир үйгө эки көчөгө тартып коюп, бир бөлмөгө эки көчөгө тартып коюптур. Келин алышкан окшойт, бирөө жарым үйлөнгөн окшойт, же улук акем өзү үйлөндү, ажылы. Ажылар ажылык кылат, анан кийин хажылык кылат дейт го. Ошонусун кылып атабы деп коем. Анан көчөгөнүн ичинен бир 54тө бир эже чыкты. 50дөн ашып калган да. Кичине мындай аксап калыптыр. Не эле эрге тийип атып жыгылып түшкөн деп коем. Кийинки көчөгөдөн бир жаш эле келин чыкты. Таза кызыкко бул эмне бир бөлмөгө эки катын алып алган деп коем. Көрсө Москвада подселениям деген жашоо бар экен. Бир бөлмөдө 2-3 семья жашайт экен. Ал өзү башка бир бөлмөдө экен. Анан квартиранттар бар экен бир бөлмөсүндө. Мен жатам, документимди бүткүчө жатасың деди. Жаттым, терезени тиктеп коем, эч жакты билбейм. Анан түштө курсагым ачат, элдин баары жумушка кетет, 3 комнат үйдө мен жалгызмын. Көчөгөнүн ичинен келиндер чыгып кетти, ана үйлөнгөндөр. Баары жумушка кетишти, анан холодильникти ачсам,
Meni kelip kaldı dep sıylap ушунун баарын даярдап коюп кетишкен го дедим. Холодильникте ошончо тамак бар экен. Ар бирине белги коюп коюптур. В, Н, Ж деп. Ошо Жазгүлдүкү, Венераныкы, Нурайымдыкы ошентип бөлүнөт экен да. Текчелерге бөлүп коюптур. Аны муну алып жедим. Жумалда эле кечинде элдин баары чогулуп келгендер ызы чуу башталды. Бирөө бар экен, мен бир Назира чоң апама окшогон. Ызы чууну ушундай салды. Чүйкүңөр жаман. Адалдан тамак жебейсиңерби? Кечке ойноп жүрөм, мен жасап кеттим эле тамакты. Аябай ызы чуу болду, урушуп кетишти. Анан бир маалда акырын өзүмө ыңгай сезип, кулагымдай тынчасам, тиги эжени сооротот бирөөсү. Биз жеген жокпуз. Артист жеди десе. Барекетти жесин деп болбойт. Артист жеди деп көрсө, мен ошондо түшүндүм. Анан мага бир молда айтканда, ынтымак бар жерде, тазалык бар жерде, чындык бар жерде береке болот деп. Мен Москвадан өз көзүм менен көрдүм, бул чындык, ынтымак бар экен. Береке бар экен. Бирин бири сыйлайт экен. Тазалык деген ушундай экен. Бир бөлмөдө эки семья жашаса таптаза. Душка киресиң го, бизде Кыргызстанда душка кирсең самын, паста, шотка ошонун ичинде го. Москвада эчтеке жок. Таптаза. Таппайсың. Жок. Паста, самын, шотка дегендер бар го. Аны ушунчалык барктайт экен, башына коюп жатышат экен. Москва. Бир маалда түнкү саат 2:30-3 болуп калды. Жеңем келип мени бутуман тартат. Оюң ар нерсе кетет, жеңең бутуман тартып атса. Түнкү саат 3. Неге тартып атат бутуман? Ар ойлоном, күйөөсү эле жатат жанымда. Өлүктөй, бул мени тартып алып кайга апарат дейм. Түштө жуунам деп койдум эле, жуундурган атабы дейм. Ар нерсе оюңа келет экен. Түнкү саат 3 болсо, Кудай өзү сактап эчим көрбөсө экен, билбесе экен, дагы жаман ойлоп сөз болуп кетпейин, келбей атып деп, ошентип турсам бир маалда мени күйөөсүн ойготом деп мени ойготуп алыптыр. Күйөөсүн ойготуп байкуш мынтет. Кухня бошоп калды, туруңуз, тамак даяр, тамак жебиз дейт. Шыбыраганын уктум. Кухня түнкү саат 3-тө бошоптур. Даяр тамак үчүн күйөөсүнө сый урмат. Караңыздарчы, элдин баары кейит Кыргызстанда. Күйөөлөрүн аялдар сыйлабайт, аялдар үчүн армия жок деп. Армия Москвада экен. Ана армия эртең менен саат 5-те кетет, кечинде 5-те келет, кичке баш көтөрбөй тамак кылышат, оокат кылышат. Береке бар, күйөөсүн сыйлайт. Биякта даяр тамак үчүн бир айтасың. Жүр тамак ичип ал. Эл менен мындай чогуу кезде ичип ал. Телефон чукуп отурат. Тамак. Бирге тамак. Тамак музайт болмосун. Кыйкырат. Ызы чуу. Анан береке болбойт да. Даяр тамак үчүн кыргын тийип атса. Ошон үчүн ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө ынтымак, рашкерлик болсун. Бар болуңуздар агайын туугандар. Бар болуңуздар. Кыргыз келіңіз. Да, алайын ба, тұра берейін ба. Сізге де рахмат. Мен Мусу деген ауам бар, ошо айтмакчы, жоон жолпуумдай ургала турганыңыз экесин дейм. О, жеңе, бар болуңуз. Кем болуңуз. Ама сиз жашашты билесиз. Жеңем болот. Бутуман бул тарткан эмес бирок. Ал жеңем башка. Керемет. Жеңем зор. Бар болуңуздар. Ары карай жалгашты. Негизи кыргызды бирдеке менен таң калтырыш кыйын туугандар. Мен бир байкем бар, Тилек Найманбаев деген ушу классикалык чыгармаларды аткарып, Кыргызстандын атагын бир топ алыска чыгарып, бир топ кыргыздын желегин желбиреткен киши. Ушул эмгек сиңирген наам алып, анан өзү туулуп өскөн Көк Жаңак шаарга барып, анан дос жарын чакырып, майлап берип жууп отурса, алар биз жакта Төбө Ашудан нар жагында классиканы ойнойбу. Главный сүйүп калып сени эркин ай,
Ой, жаныңнан деп. Шоғынан деп қоябыз біз. Ошоны ыргатары кабыл алабыз да. Классика, мындай аны уруп деле ойнобойбуз біз. Чаңыра беришет экен деп коет аны. Ошол жигит республикабыздын эмгек сиңирген артисти деген наамды алып барып, анан ошол өз туулуп өскөн шаарда дос жарын чакырып, конокторун чакырып, жакындарын чакырып сыйлап, анан элдер эшикке чыгып кичине антракт кылып билейбиз деген го. Билейбизде жанагы классика ырдап жүргөн жаныбарым бир малда Расул Маматкуловдун ырын ырдап келиптир да. От болдум, көй болдум, ширинем жаным маш болдум десе бир досу мас болуп келип, досум Тилек, мына ырдашты эми үйрөнүпсүң го депмиш. Өзү эмгек сиңирген артист деген наамды алып келген. Азыр ошо ырдашты үйрөнүп калган акем ишерде отурат. Тилекке келсеңиз. Тилек Найманбаев. Кыргыздын желегин бир топ желбиреткен жигит. Тилек Найманбаев. Тилек акем келиңиз. Республикабыздын эмгек сиңирген артисти. Тилек акем. Тилек. Келиңиз акем, бар болуңуз. Чоң рахмат. Тилек акем, мына көрдүңүзбү? Мен да концерт койгонду үйрөнүп калыпмынбы? Сузактар көп нерсени үйрөнүп атабыз. Не кылайын экен? Муну нарыраак жылдырайбыз. Ушуна көрөлү. Сузактар мындай кенен жашап атабыз да. Тилек Найманбаев сахна тарында. Менин акем. Чоң рахмат. Али Супатаев бир өзгөчө кол чаап коюңуздарчы, мыкты жигит. Бар бол. Барыңыздарга көңүлдүү кеч каалайм. Бүгүн инибизди колдоп атайын келип калдык. Мына төр жакта Көкжаңа коомунан келген жигиттер отурат. Бир кол чаап коюңуздар. Бул жерде жеңелериз, эжелериз отурат. Жалпы барыңыздарга көңүлдүү кеч каалайбыз. Ошол классиканы анча түшүнбөй аткан досторум уят кылып бир классика сиздерге аткарып берейин. Сиздер кол чаап браво деп колдоп коюңуздар, Концерт ийгиликтүү өтсүн. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa una giornata e sole, no, no, tu sole, che io velo in te, oh sole mio, sta in fronte a te, oh sole mio, sta in fronte a te. Чоң рахмат. Как ярко светит после бури солнце, его волшебный луч все оживляет и к новой жизни травку пробуждает. Как ярко светит после бури солнце. Я знаю, солнце светлее еще, и это солнце счастье мое. Одна, о дорогая, одна ты солнце.
Steine Frontiate, Steine Frontiate. Çok rahmat. İyilik kalayım. Тилеге ырдаган точно эми үйрөнүпсүз. Тилеге барып алыңыз. Биздин көчбашы болуп, аксакал болуп аке. Болоюн деп эле калыпсыз өзү деле. Жерден абайлап түшүп аке. Экөөбүздүн жакын экенибизди сиз да айтып туруңуз аке. Мен да айттым экөө кыйышпасын дедим. Болгон жокчулуктун айына эле катташпай жүрдүк эле. Эми катташып атабыз дедим. Чын Тилеген чоң аталарым мен чоң аталарым связь болгон экен. Союздун убагында баягы элдердин курсак ашка тойбой тууган эмес өзү өлбөстүн күнүн көрүп атканда каяктан катташат. Алар кан кое бербей катташтык экөөбүз. Сахнадан табышып, мени көрүп сүйүнгөндөн сиздер ойлоп атасыздар бул ошен ырдар мага болгон сагынычы бул. Могу жерде төрдө менин абам да отурат да. Сулайман Каев деген ушул үчөөбүз жакынбыз. Түшүнөбүз да, романтик менен жашайбыз. Бизге абам үйрөтөт. 14 февраль жөнүндө Тилеге мен болсом бар болуңуздар, жүрөгүңүздөрдө сүйүү, сезим жашасын. Негизи адам качан максатына жетет десе, мен айтам, жүрөгүндөгү нерсени айтыш керек да. Аны катып отура берип, сыгылып, бук болуп, бирөөгө кыйбат кылып артынан айтпайлычы. Мен мындай бетиңиздерге келип айтайынчы, мындай жагып атабы, улай берелиби? Ооба. Жок, чапкыла деле дебейм, просто ооба деп эле айтып койсоңуздар болду. Агай, келиңиз, агай. Болот. Кенжекулов деген агайым. Агай бар болуңуз. Рахмат агай, бар болуңуз. Берет агай, берет. Агайды билем да мен. Көчө көргөн бала да бул. Агай мени өстүргөн. Агай айтат, мектепте окуп жүргөндө, Али Султан атаң бир айылдын бийи болсо дейт. Бийде ошо эме жакшылык жамандыкта кызмат кылат, элдин башына турган киши атам. Атаң бир айылдын бийи болсо сен уялбайсың дейт. Кечке стол көтөрүп, мектепте кылмыш кылсаң столду көтөрүңүз болот го. Азыр мына гүл көтөрүңүз да агай. Столду көтөрүп тескери карап турасың, сабак бүткүчө. Анан ар дүйшөмбү күнү, биринчи күнү линейка болот го. Ошонун ачылышында чыгабыз. Айылдан тоок жоголуп тур, магазин терезеси талкаланып тур, биз эле чыгабыз, шек салап эле чыгара берет. Эл алдына чыккыбыз келип ошондо эле башталган чыгармачылык. Анан агай айтат да мени. Уялбайсың дейт. Неден уялам? Бир күн 2 аласың, бир күн 3 аласың дейт. Сиз уялбайсызбы ошону койгондон? Бир күн 2 болсо, бир күн 3 болсо, тоо келге салда кош 5 болот, турабы? Үзүп майдалап отурбай. Күндөлүккө сиздин сыяңыз кетип атса дагы. Койнар, берешем бол, кең бол агай. Бирок жакшылап окутсаңыз, акимиятта же бир жакта жүрмөктүн да бир жери сынос кылып. Ошо окубай калып мына кайф кылып жүрөм. Кыла турганга иш жок, ошол жерде окат кылып атабыз агай ошо. Ошо. Бир райондун четине магазин же ашкана ачып алып, только жана конечныйга келген автобус водительдерге чай бересиң го. Түштө эле бир соодаң болот го. Ошо түшкү бир удар да. Дагы чоң айтабыз агай, Кудай кааласа. Алмайынча кайтпайбыз айылга. Тилек максатка жетмейинче. Мен ары карай жалгаштыра берейин туугандар. Мени дагы бир куттуктап келип отурат. Өзгөчө үндүн ээси, өзгөчө талант. Ошол алайкуу рөлүнөн чыккан. Мен бул кызды айтам,